жайдың шілдесінде оқырман жұрттың болғанында сіздермен жүз көрісетін алыштан үйдің ысығына алуға келгеніңізге шоң рахмат. Мындай жерге шынықты адайлыққа берген бұйырмандар, авторларға ешті жақын адамдарға келді ойлаймын. Башында жақсы жаңалықпен ашылсақ, жұмы болды Қырғызстанда театр фестивалі болып, ең чоң баш қойғаны Сұлтан Акимовичтің күн қармаған бала спектаклі жеңіп алды. Біз кіргізді көп айтамыз, бірақ мен кеше еже болды, таныстарды оның мүшесі болды. Қырғыз драматургиясы, Қырғыз театры қайда жаралды орын екен. Алар Азербайжанға да бар гран-прини алды, Алматыда да гран-прини алды. Азыр түрк дүниесіндегі ең күшті театр Қырғыз театры. Неме біз? Түрк емес, СНГ дүниесіндегі ең күшті адайын Қырғыз театры. Біз Манастың мекенеміз дейміз, Эпостың родинасы дейміз, Шыңыз Айтматовтың родинасы дейміз. Мен Сойызға келгенде екелі ай болды, бірақ Қырғызстанда бір дамчалық министрлік жоқ, бір да союз жоқ. Қырғызстан жазушылар союзынан 10 ел батыр шықты. Ады Тоқмамбаевтың елдерінің бұл чоң қазына, чоң мұрас, келешек келешек. Өзі филологтарда мындай сөз бар. Латын тілі илимнің тілі, түрк тілі аскердің тілі, фарс тілі поэзия тілі. Ошы аскердің тілін, түрк тілін, поэзия, адайбат тілін айландыруға Супер, Сұлтан Акимович чоң еңбек етіп отыр. Ақырғы 2 жылда мен білгеннен ары бір үшінші жазушы ақын сіздерден медаль алып болуш керек. Китептер шығып жатыр, фестивальдар болып жатыр. Чоң рахмат. Сыйлық алып, ошол Түрксойдун аянтын ордосын Кыргыз адайбатынын бийиктен жерге чыгарылган. Биздин адайбат орусча айтканда конкурентоспособный, атаандаштыкка жөндөмдүү болуш керек. Эгерде буга чейин Эрнистин, Заябектин, Элбербектин ырларын кыргызча окуп келсек, азыр 200 миллион түрк каты бар. Ошол аренаға чыкты. Бул чоң арбитрага чыкты, бул чоң бийиктикке чыкты. Мен ал чөнтен жакын килдер менен алар жөнүндө өтүп кеткен адамдарга сүйлөй албайм. Ал арабызда жүргөн сыяктуу. Себеби поэзия сөзүнүн касиети ошондой. Муну менен окшош котормочулардын жаңы муну пайда болуп жатат. Мына мээрим айтып, мен мотордум деп чоң рахмат мээримизге. Болмаса Турцияда которма иштеп жүрөбүз да. Эгерде биз котормону жанында болсак, алыста кетип койдук окшойбуз. Быйыл октябрда Кыргыз адайбатынын жана маданиятынын гүлдөрү Москвада өтөт. Акыркы 30 жылда Кыргыз поэзиясы котормосу китеп болуп чыкпады. Ошо араңыздарда ошо орусча кыздар болсо, чоң мына жылы менен сүйлөшүп, аңгемелерин бир топтук, поэзиянын бир томдугу ошо Москвага жок дегенде билеттик жигитебиз жок экен. Баягы айтмат, баягы баласы жаңы муун пайда болуш керек. Сұлтан Акимовичтен жакшы долбоорлор басып Түрксойдун. Бул ел жүздө буюрса 22 ноябрда 4 долбоор ишке ашырып атабыз. Биринчи Алкулостун окууларын эл аралык түрк дүйнөсүнө аттанды. Экинчи 1 апрелде жыл сайын жаш акындардын фестивалы Жоломонда кошту. Ошону эсептеп келишти. Үчүнчү быйыл түрк дүйнөсүнүн акын жазуучулардын форуму Түрксойдун колдоосу менен Кыргызстанда өтөт. 4-чү ошол байсалык колдоп атат. Азыркы күндө адайбат айдыгында эң чоң сыйлык СНГ Айтматов сыйлыгы. Түрк дүйнөсүндө дагы эң чоң сыйлык Кыргызстан сыйлыгы болуш керек. Азыр өкмөт менен сүйлөшүп жүрүп атабыз. 2 жылда бир бериле турган суммасын тапкан. Түрксойдун биргелешип түрк маданиятынын фондусу бар экен. Аны менен сүйлөшүп атабыз. Биргелешип бизде ошонун жобосун жаратабыз. Бүгүнкү окуя өтө жукулуу болгону менен мааниси терең. Себеби түрк дүйнөсү эмче Липкиндин айтканы болуш керек. Семен Липкин Саякбайдын интервьюсунда всех тюркоязычных народов самый поэтичный язык это кыргызский язык. Биздин тил чыны түрк дүйнөсүндө эң поэтиканын тили, эпостун тили. Ошол биздин байыркы түрк тилин бул интеграция, бул жаңы окурмандар чөйрөсү кеңейет. Жаш акын жазуучуларыбызга дем берет. Автордун баарын куттуктайм. Тазабыр эжени, Сагын эжени, Мүмөк байкени, биякта Элмирбектин, Эрнистин, Заябектин туугандарын ачып атат. Бул адам баласы төрөлөп өсөп өнөт анан түйгүлөрү. Зато бул китептер
чоң кубанычта. Бүгүн монча 6 киши китепти эң алаты 5 келип атпайсызбы? Ошон үчүн аягы жакшылык болуп аткан деген. Жакшылык нерсе жамандык тамандык жегенге окшойт. Ошо сиздерди куттуктайм. Өздөрү көрбөй калды. Бирок акындар өз ойлой чыгыш болот. Алар көрө билсе керек, билсе керек. Эртеби кечпи бир азамат чыгат деген атын атай турган. Султан сыяктуу агам чыгат, ошол алар түп дүйнөсүн алып таанытат деп ойлонсо керек, ишенсе керек. Себеби кыргызда жакшылыкка тилек кылат, ишенет. Түрксой менен мындан ары сапарыбызды Мукем Калыбеков баштап өткөн улантабыз. Баарыңыздар активдүү катышсаңыздар бир айдын ичинде болуп калат го. Сайжан Жигитовдун 2 томдугу чыгып атат. Аны төлгөлүп ремонттон кийинки Мукем ремонт кылып мага даярдап берип кеткен. Ошол жерде тачкандар алабыз. Мына тачкандарды жүзүстөрү үйүбүздө, бособузда келип төлөбүздү көрүп кетесиздер. Тептин сапар байсалдуу болсун. Баарыңыздарга жакшылык.